Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабак 2 класстар үчүн. Мугалим Анарбекова Гүлүмкан Анарбековна. Бүгүнкү сабакта биз жат жазуу жазабыз балдар. Сабактын максатын айта кетейин. Окуучулар өз билим деңгээлин текшеришет. Орфографиялык, пунктуациялык эрежелерди сакташат. Апаларды сыйлоого, сүйүүгө тарбияланышат. Анда жат жазууга даярданып, бүгүнкү датаны жазабыз. 1 айынын 1. Жат жазуу, тема биздин апабыз. Биз буга чейин жат жазуу жазганды билебиз. Ошентсе да мен эрежелерди силерге эскертип өтөйүн. Жат жазуунун эрежелери. Апа деген текстти бир сыйра окуп берем. Жат жазууну жазып баштаганда кызыл сызык менен баштайсыңар. Текст ичинде узак тыным кылсам чекит, кыска тыным кылсам үтүр белгисин коесуңар. Жат жазууну баалоо. 5 деген ба катасыз жазгандарга коюлат. 2 деген ба 2 же 3 ката кетирген. 4 деген ба 2 же 3 ката кетирген окуучуларга коюлат. 3 деген ба 4 же 5 ката кетирген окуучуларга коюлат. 2 деген ба 6 же 7 ката кетирген окуучуларга коюлат. Силерди эң жогорку деңгээлде жазат деген үмүттөмүн балдар. Анда текстти баштадым. Тема биздин апабыз. Данияр Байкем экөөбүз апабызды аябай жакшы көрөбүз. Апабыз абдан мээримдүү, ак көңүл. Бардык адамдар апаларын урматташат. Апалар балдарына көп нерселерди үйрөтүшөт. Биз апабыз менен сыймыктанабыз. Текст бүттү балдар. Анда жаңы сүйлөм башталды. Кызыл сызык менен баштап жазабыз балдар. Данияр Байкем экөөбүз апабызды аябай жакшы көрөбүз. Данияр Байкем экөөбүз апабызды аябай жакшы көрөбүз. Сүйлөм бүттү балдар. Жаңы сүйлөм. Апабыз абдан мээримдүү, ак көңүл. Апабыз абдан мээримдүү, ак көңүл. Сүйлөм бүттү балдар. Жаңы сүйлөм. Бардык адамдар апаларын урматташат. Бардык адамдар апаларын урматташат. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Апалар балдарына көп нерселерди үйрөтүшөт. Апалар балдарына көп нерселерди үйрөтүшөт. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Биз апабыз менен сыймыктанабыз. Биз
Апабыз менен сыймыктанабыз. Сүйлөм бүттү. Балдар, текст да бүттү. Анда текстти башынан карап, пунктуациялык белгилерди коюп алгыла балдар. Текшеребиз. Тема биздин апабыз. Данияр Байкем экөөбүз апабызды аябай жакшы көрөбүз. Апабыз абдан мээримдүү, ак көңүл. Бардык адамдар апаларын урматташат. Апалар балдарына көп нерселерди үйрөтүшөт. Биз апабыз менен сыймыктанабыз. Мынакей балдар, бүгүнкү жат жазуу сабагыбызды аяктады. Эмки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта тургула.